Баарыңарга салам достор. Бүгүн биз 5-сабакта санаганды үйрөнөбүз. Цален бул кыргызча саноо болуп которулат. Эсептик сандар: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Ал эми 10 чейин болот. 11 менен 12 бир аз өзгөрөт. 11 11 болот, ал эми 12 12 болот. Ал эми 13төн баштап 19га чейин ошол эле сандарга чейин дегенди кошуп коебуз. Мисалы, дгай чейин 13, 14 4 чейин, 15 5 чейин, 16 6 чейин, 17 7 чейин, 18 8 чейин, 19 9 чейин. Ал эми 20дан баштап 90го чейин цех мүчөсү уланат. Цех. Ал эми 20 20 болот, 30 дгай цех, 40 фиар цех, 50 фүн цех, 60 зах цех, 70 зип цех, 80 ах цех, 90 9 цех болот. Ал эми биз ондук сандарды айтканда биринчи бирдигин айтабыз, алга жана дегенди улайбыз, унт дегенди. Андан соң ондук санды айтабыз. Мисалы 23-тү алсак, биринчи 3-тү айтабыз, дгай, унт, андан кийин 20-ны айтып коебуз, 20 цех. 21ден баштап 99га чейин сандар ушинтип айтылат. Биринчи бирдиги айтылат, андан соң унт уланат дагы, анан ошол ондук санды айтабыз. Мисал үчүн 77 дегенде зибен, унт, зип цех болот. Булар баары жазылганда чогуу жазылат. Мисалы, бул жерде 21 дегенде биринчи айн, унт, 20 цех болот. 22 дегенде 2 унт 20 цех. 23 дгай унт 20 цех. 24 4 унт 20 цех. 25 5 унт 20 цех. 26 6 унт 20 цех. 27 7 унт 20 цех. 28 8 унт 20 цех. 29 9 унт 20 цех. Ал эми 100 100 болот. Айн 100 деп айтсак болот, ал эми 100 деп айтып койсок болот. 200дөн баштап 900гө чейин, мисалы 2, 3, 4, 9га эле 100дү кошуп коебуз, 100дү кошуп коебуз. Мисалы 200 дегенде 200, 300 дегенде 300, 400 дегенде 400, 500 500, 600 600, 700 700, 800 800, 900 900, 1000 1000 болот. Ал эми иреттик сандарда 1ден 19га чейин, биринчи 19-чу дегенде Т мүчөсү уланат. Ал эми 20дан баштап калган сандарга Ст мүчөсү уланат. Мисалы, биринчи дегенде дер эрсте, биринчи жана 3-чү деген бул бир аз өзгөрүп кетти. Ал эми калганына ошол эле санды айтып, мисалы 2 2 келе Тни улап койсок, экинчи болуп калат. Мисалы үчүн экинчи дегенде дер 2, 4-чү дер 4, 5-чи дер 5, 6-чы дер 6, 7-чи дер зипте, 7 зибен болчу, ал эми н мүчөсү түшүп калды дагы, Т уланып калды. 7-чи деген дер зипте. Ал эми 8-чи дегенде дер ахте. 9-чу да дер нойнте, 10-чу дер цейнте, 11-чи дер эльфте, 12-чи дер 12те болуп ушинтип кете берет. 19-чу дер нойн цейнте. Ал эми 20-чы дер 20, 21 дер айнун 20, 25-чи дер 5 und 20, 36-чы дер 6 und
13. 47. Der 47. 58 болгондо der 58. 69 болгондо der 69. 89 болгондо der 89. 90 болгондо der 90. Ал эми 100 болгондо der 100. 200 болгондо der 200. 1000 болгондо der 1000. Миллион болгондо der millionste болот. Азыр санайбыз. 309 болгондо биринчи 300-ды айтабыз. 300. Андан соң 9-ды айтып коебуз. 300, 9, 309. 598 болгондо биринчи 500-ды айтабыз, андан соң 8-ди айтабыз жана 10-ду кошуп 90-ды айтып коебуз. 500, 8 und 90. 7024 дегенде 7000, 7000, 4 жана 20-ды айтып коебуз. 7024. 9815 дегенде да ушул сыяктуу эле 9815 деп коебуз. 2011 дегенде 2000, 1000 болот. Бул жерде 47.850.203-дү, мисалы 47 деп атпайбы, ошол үчүн биринчи 7-ни айтабыз. 7.850.200 болот. Достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сабак пайдалуу болду деген ойдомун. Эгер немис тилин кыргызча үйрөнүүнү кааласаңыз, подписация баскычын басып, менин каналыма катталыңыз. Суроолоруңуз болсо, комментарий калтырыңыз. Көрүшкөнчө. Auf Wiedersehen.